бола берди. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, Рамазан мурдагы сахабалардын кезинде, табииндердин кезинде, мурдагы ата бабабыздын кезинде Рамазан кандай болду? Бүгүн биздин заманыбызда Рамазан кандай? Келгиле, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын тарбиясын алган сахабалар, табииндер, таба табииндер, алардын орозосу менен биздин Рамазанды салыштырып көрөлү. Рамазан кана Кур'анан. Аларда Рамазан Кур'ан эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сахабалары, табииндердин заманында Рамазан не экен? Кур'ан экен. Ас-сиям вал Кур'ан яшфаани лил абд. Кур'ан менен орозо бендени кыяматта шафаат кылат дейт. Кыяматта сизге байлыгыңыз, бийлигиңиз, банканын карты, башка эч нерсе жардам бере албайт. Кыяматта Аллах Тааланын рахматына муктаж болуп турган кезиңизде якулу сиям ай раб, туткан орозоңуз Аллах Тааланын астына келет эткенде, я раб, эй раббым, манату таама ва шахавата бин нахар фашаффини фи. Күндүздөрү тамак аштан, суусундуктан, кумардан тыйдым. Бейишке мен алып кирүүгө мага рухсат бергин деп Рамазан Аллах Тааладан шафаат сурайт экен. Рамазан сизди колдоого, Рамазан сизге адвокат болууга келет экен. Ва якулул Кур'ан, андан кийин Кур'ан келет экен да, я раб, манату наума биллейл. Бу бендеңди түнкү уйкулардан калтырдым. Тарабыга катышты, хатмы Кур'анга катышты. Фашаффини фи. Буну мен шафаат кылып бейишке алып кирүүгө рухсат бергин деп Кур'ан сурайт экен. Кала фаяшфаан. Пайгамбарыбыз айтат, Кур'ан менен орозо бендени шафаат кылып бейишке алып кирет дейт. Аллах баарыбызга туткан орозобузду, Кур'андарды шафаат кылуу насип этсин. Урматтуу мусулман бир тууган, бүгүнкү Кур'ан, бүгүнкү орозо эмне болуп атат? Аларда Рамазан жөнөкөй эле орозо кармаш эмес, Кур'ан менен күн өткүзүү, Кур'ан менен түн өткүзүү болсо, бүгүн тилекке каршы көптөгөн мусулмандарда Рамазан жана чемпионат Европа. Бирок билип койгон урматтуу мусулман бир тууган, ахиретке барганыңда эч ким сенден ким чемпион болду, ким бомбардир болду, ким кимди утты эч ким сурабайт. Аны билбесең эч нерсе да болбойсуң. Ал сенин көргөн чемпиондоруң башкаларын келип сага шафаат да кыла албайт. Кур'ан-ы Карим пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Вал байт аллази юқра фихи ал-Кур'ан яттаси'у ли ахли ва яксур хайруху ва tahzuruhu al-malaika ва tutраду минху шаятин." Кур'ан окулган үй бүлөгө кенем болот, береке болот, жакшылык болот. Периштелер келип, ошо үйдөгүлөргө истигфар айтат. Аллахым мунун өмүрүнө береке, рызкысына береке, бала чакасына береке. Жана шайтандар качат экен Кур'ан окулган үйдөн. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, үйүңүздө Кур'ан окулабы? Өзүңүз суран, өзүңүзгө өзүңүз жооп бериң. Үйүңүздө каяктагы жет атаң түшүнбөгөн музыкаларды коесуң, башка кыласың. Деги эле Кур'ан окуганды билебизби? Кур'ан окуйбузбу үйдө? Урматтуу мусулман бир тууган, Рамазан айы Кур'ан айы экен. Кур'ан окулган үй берекелүү үй.